Ооба да биринчи кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу достор. Мен Алтын Арсланбекова кайрадан түз эфирдемин. Мен азыр деген Бишкек шаардык сотунун алдында турам. Темирлан Ормуков деген жарандык активист жигитибиз Текебаевди сотко берди эле мандатынан ажыратуу боюнча. Ошол Бишкек шаардык соту бүгүн бул боюнча чечим чыгарды. Кандай чечим чыгарды өзүнүн угалы. Темирлан байке кандайсыз? Саламатсыз. Сизди куттуктасак болобу? Болот, конечно, болот. Сотто жеңдиңизби? Буюрса уттук. Мына апелляциялык инстанция акыркы чечимин чыгарды. Бүгүн күчүнө кирди. Текебаев бүгүнкү күндөн баштап депутат эмес. Болду. Өмүрбек Чиркешевич дүйшөмбүдө тыныч жатып салыңыз. Барбай эле коюңуз, киргизбейт. Башкалай кирсе мен эшиктин оосуна отуруп турам, киргизбейм мен. Болду, Текебаев ажырады мандатынан. Шаардык сот апелляцияны карап чыкты. И Борбордук шайлоо комиссиясынын апелляциясын канааттандыруусуз калтырды. Мен өзүмдүн апелляциямды артка чакырып койгом, себеби ал жерде Темирлан байке билбей турасыз бул суранычы? Ал жерде ошол мен өзүм апелляцияны бергем, бирок булар апелляция бергенин күткөн эмесмин. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн туура эмес экенин, чечимин туура эмес экенин билип туруп эле апелляция берген. Анан булардын апелляциясын окуп, өзүмдүн апелляциямды артка чакырдым. Себеби мен буларга жардам берип эмне кылам? Ушул жерден деле каратып чыкса толук болот экен, ошон үчүн толук каратып чыктым. Темирлан байке, азыркы түз эфирде көрүп аткандарга эскерте кетели. Башында эмне болду эле, эмнеден башталды эле кыска? Башында 15 октябрда Өмүрбек Чиркешевичке Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттык мандатын берген. Эң баштан баштап 8 октябрда Текебаев мандатымды кайтарып бергиле деп кайрылган Борбордук шайлоо комиссиясына. Биринчи жолкусунда Борбордук шайлоо комиссиясы кайтарып берген эмес, анткени бош мандат жок деген. Ошондо Садык Шернияз заявление жазып, мен өзүмдүн мандатымды Текебаевге өткөрүп берем деген. Ошондо элдин арасында толкуу болгон, эмне үчүн бул мандатты эл берет, булар эмнеге бири-бирине оюнчуктар кылып берек кылып бере берет депчүмбү? Ошо Садык байкебиз ошо бир неме кылгансып, бир атасынан калган мурастан бетер, же бир байбичесине келген калыңдан бетер, септен бетер эле алып эле берип койду. Мен ушуга деле нааразы болгом. Эгер андай болсо, мынтип бере бермей болсо, мен деле бирөөдөн барып сурайын деген мандат мага деле берип тургачы, мен деле бир 2-3 ай мен депутат боло коюн, иштеп алайын деп. Анан ошон үчүн мен 15 октябрда бул немени мандатты бергенден кийин Текебаевка мен 16 октябрда сотко кайрылгам. 2 ноябрда административдик сот караган, бирок ал сотко неме Борбордук шайлоо комиссиясы келбей койгон, Текебаев да келбей койгон. 23 ноябрда Бишкек шаарынын административдик соту акыркы чечимин чыгарган. Ошондо чечимди чыгарганда мандатын ажыраткан. Менин дуарымды канааттандырган. Темирлан байке, мен түшүнбөй калдым. Сиз Борбордук шайлоо комиссиясын берип атасызбы же Текебаевдин? Борбордук шайлоо комиссиясын берип атасыз. Мыйзамсыз мандатты бергенде. Мындай мыйзамсыз мандат берген да. Текебаевдин түшүнүшүн кантип бересиң? Ошондо биринчи процесс каяктан болду? Бишкек шаарынын административдик сотунда, Московский Правда көчөсүндө болгон. Тартип ошондой да. Биринчи райондук сот карайт. Райондук сот караган. Анан райондук соттун чечими кандай болду? Чечими Текебаевдин Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин, мандатты берүү чечимин жараксыз деп тапкан. Мыйзамсыз деп. Анткени конституцияга туура келбейт жана конституциялык мыйзамга туура келбейт. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы эме берип атат, апелляция берип атат. Ал жерде мындай болду. 23 ноябрда чечим чыккандан кийин 30 күн убакыт берилет. 30 күн күчүнө кириш керек. Анан менин угушума караганда булар амалдуулук кылышкан. 30 күн 29 күн күтүп 30 күнү апелляция берип коелу деген. Ошондо буларга дагы 1 ай кошулмак. Анан мен өзүм соттун чечимин окусам, ал жерде конституциялык мыйзамдын негизинде каралчу иш, административдик кодекс негизинде каралып калган экен. Ошон үчүн апелляцияны мен бергем. Ошондо мен апелляцияны дароо бергенден кийин уже 23 ноябрда, 23 декабрда чечим күчүнө кирмек да. Ошондон шашып булар кошо апелляциялык арызды берген да. Анан сот башталганда мен келип туруп бүгүн апелляциямды артка алып салдым. Анткени мен экөөбүздүн апелляциябыз катары менен берилсе, балким райондук сотко жөнөтүп салмак дегенде коркунуч болду да бир чети. Анда эгерде райондук сотко жөнөтсө, дагы бир 2 жума ортодо жүрсө жаңы жыл менен. Анан райондук сот дагы 1 ай караса, мартка чейин кетпейби? Туура айтасыз. Анан мен булардын амалын билдим. Кой дедим дагы, анан амалдашып көрөлү дедим дагы, мен апелляция берип туруп, андан кайра өзүм апелляциямды алып койдум. Анан Анткени бүгүн кайсы кимдин эме арызын карады? Борбордук шайлоо комиссиясынын апелляциясын карады. Мен бүгүн ушул эле процессте өзүмдүн апелляциямды артка чакырдым.
Аха. Себеби булардын убакытын чоюп атканын көрдүм. Ооба. Эгер мен бул өзүмдүн апелляциям менен кошо тура берсем, конституциялык мыйзам мен эмне үчүн апелляция берип аткам? Анткени конституциялык мыйзамдын негизинде менин дуарызым 3 күнүн ичинде каралып, 5 күнүн ичинде чечим чыгыш керек эле деген немеге нааразы болгом. Анан мен бүгүн кайра кандай болуп калат? Бүгүн биздин районго жөнөттүрбөйсө мен наоборот тескери өзүм кылып атпаймынбы? Өзүм наоборот булардын арам оюн ишке ашырып коюп атпаймынбы? Ооба, Буларга убакыт гана керек. Туура айтасыз. Бүгүн Бишкек шаардык соту Борбордук шайлоо комиссиясынын апелляциялык арызын карап, райондун чечимин күчүндө калтырды. Ооба. Ошондо Ошо дагы бир жолу жыйынтыктап коелу. Ошо бүгүнкү чечим менен Өмүрбек Чиркешевич жөн эле карапайым киши, депутат эмес, мандаты жок, эч кандай неприкосновенный эмеси жок. Кадимки эле соттолуучу пока что зэктин катарындагы эле киши. Анткени бул чечим өтө кызыктай болуп калды да. 1-Май райондук соту муну соттолуучу катары, кылмышкер катары ишин карап атса, деп мандат берип койгон. Анан мандат берип койгондо кандай болуп калат? Бул мандаты бар кылмышкер болуп калабы? Ошо туура эмес болуп калган да. Туура айтасыз. Ошон үчүн бул жерде баары тууруна келди ордуна. Судья вот коллега вот Сатыбалдиев, Гашковская, Рыбалкина болду. Булар кишилерге рахмат. Мен да бирок жаман эле жиним келип атты эле да ушул кишилергечи. Анткени бул Фейсбукта дагы кандай немелер жаза берди мага комментарияларда. Эй, Сатыбалдиев деген Текебаевдин кишиси сен билбейсиңби? Анан Гашковская деген өкмөттүн чечимин колдогон эме деп эле баланым бар жаза берет экен. Билип билбей жазгандыр да. Эми ошонун баары ким билет эми баягы Текебаевдин Өмүрбек Чиркешевичтин баягы немелердир, улактарды жазып аткандар ким билет аларды? Эми ал ошолор жазып үйрөтүп аткандар. Провокация. Анан өзүм да ушундай кыйналдым, ойлондум, эми Сатыбалдиев Текебаевдин кишиси болсо эми эмне болот? Эмне бала болот деп. Нерв болуп бул кишини да сөгөйүн деп аткам жиним келсечи. Анан кайра ойлондум, кой эми баягы сарайдан саман учту, Самаркандды жоо чапты деп дүрбөй бара көрөйүнчү деген эле. Мандатын калтырып койсо мен эмне бирдемем кемип атыптыр, калса калат да урганым барбы деп өзүм бул республикалык больницада жаткам. Эртең чыгам Кудай буйрса. Врачтан суранып алып келдим колдо, мен бuyakta важный, ден соолуктун да важный бир иш бар, мамлекеттик иш бар деп. Ушул жерде эми баягы Чыңгызхан айткандай, корксоң баштаба, баштасаң коркпо дейт. Баштап алып корк, баштап алганда эмнесинен корком? Туура айтасыз. Текебаевчилер болсо болушунча мени жамандап салды, заказ аткардың бала аткан дейт. Эмне десеңер эми ошо деги келет. Ичиңер күйсө туз чалагылап, билген намазыңарды эми окуй бергиле. Текебаев депутат эмес. Ошо. Темке, мени деген чет жактагы биздин мигранттар көп көрөт. Анан кийин деген орус тилдүү биздин жарандар дагы көп көрөт. Ошону кыска нуска орусча айтып берсеңиз. Что сегодня произошло здесь? Сегодня в Бишкекском городском суде рассматривалась апелляционная жалоба Центральной избирательной комиссии по мандату Текебаева. Рассматривался решение первой инстанции Бишкекского административного суда о лишении депутатского мандата Текебаева. То есть не о лишении, а о незаконности. О признании незаконным передачу мандата Текебаеву Центральной избирательной комиссией. И это была апелляционная жалоба Центральной избирательной комиссии, рассматривалась, потому что первая инстанция вынесла решение, признала незаконным передачу мандата Текебаеву. Незаконным. И это обжаловалось нами, сторонами. И сегодня Бишкекский городской суд, судейская коллегия под председательством Сатыбалдиева, Рыбалкина и Гашковской коллегии не удовлетворила жалобу, апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии. С сегодняшнего дня, с этой минуты, господин Өмүрбек Чиркешевич Текебаев больше не депутат. Он рядовой гражданин, обыкновенный подсудимый в Первомайском суде. Вот. И сегодня действительно закон восторжествовал, действительно справедливость, можно сказать, восстановился. И получили урок. Это в самом-то деле это выглядело как получается. Самые люди, которые, находящиеся в верховной власти, высшей власти, сами нарушали. Садыр Шернияз берет свой мандат, передавал Текебаеву. Как будто это его собственность. Да. Это мандат дает народ Кыргызстана. Мандат народ дает народ, да. То есть выражает свою волю и дает Центральная избирательная комиссия. А Шаир Добекова тоже передала как будто это как рубль собственного кошелька. Вот, поэтому я сейчас дальнейшие мои действия, теперь я буду разбираться с Центральной избирательной комиссией Шаир Добековой. Почему они должны быть привлечены к ответственности. Как они могут незаконное решение приняли? Что-то это с собой повлекло вот это действие. Текебаев-то успел уже, небось, уже зарплату-то получить. Кстати, вы скажите, возвращайте зарплату, это все-таки народные деньги. Вот. И Текебаев уже успел натворить много дел. Он вот эти
закона, принятия законов участвовал, обсуждал Конституцию, в редакции Конституции. Вот теперь все вот эти законы стали под угрозой, потому что на основании этого я буду теперь в Конституционную палату обращаться и оспаривать все нормативные акты парламента, которые выносились с 15 октября по сегодняшний день. Где Текебаев участвовал, где он голосовал. Все это может быть стать незаконным, потому что там участвовал человек с улицы, просто практически человек мимо шел, заскочил, проголосовал и убежал. Вот так получилось. Поэтому это подлежит оспариванию. Спасибо большое. Вот Азыр кыргызчасында улантабыз. Достор, мына ким азыр кошулган болсо бизге, мен азыр Бишкек шаарындагы шаардык соттун алдында турам. Темирлан Ормуков деген жарандык активист жигитибиз бар. Ушул жигит борбордук шайлоо комиссиясынын Садык Шернияз мырзанын Текебаевка берген өзүнүн депутаттык мандаты боюнча мыйзамдуулук эмес деп сотко берген. Райондук сот борбордук шайлоо комиссиясынын Текебаевка берген мандатын мыйзамсыз деп тапкан. Ал эми бүгүн борбордук Бишкек шаардык сотунда борбордук шайлоо комиссиясынын берген Текебаевка берген мандаты мыйзамсыз деп табылып, Темирлан Ормуков байкенин айтымында ушул мүнөттөн баштап Өмүрбек Чиркешевич Текебаев депутат эмес, жөнөкөй эле жаран. Темирлан байке, эми кандай болгон күндө дагы мен сизди куттуктайм жеңишиңиз менен, себеби дегенде сиз Текебаевди жаман көргөнүңүздөн же болбосо борбордук шайлоо комиссиясынын эл алдында шерменде кылгыңыз келгендигинен эмес, сиз жанагы чындык орносун, мыйзам иштесин, ар бирибиз мыйзам алдында тегиз бирдей адамбыз деген максатта борбордук шайлоо комиссиясынын Текебаевка берген мандаттын мыйзамсыз экендигин далилдедиңиз. Сизге чоң рахмат. Мен сизди ар дайым колдоймун, анткени сиз ар дайым мыйзам тарабындасыз, чындык деп чыркырап келесиз. Эми мындан аркы кадамыңызды жана орус тилинде айтыңыз, эми кыргыз тилинде айтып койсоңуз. Мен азыркы күндө эми борбордук шайлоо комиссиясынын башкы прокуратурага кайрылам жана тиешелүү башка органдарга кайрылып, бул жерде ийгиликтүүнү талап кылам тергөөчүн жүргүзүүнү. Себеби эмне үчүн төрайым борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабекова Нуржан Кармабековна мыйзамсыз экенин билип туруп мандатты берип койду. Эмне үчүн? Бул үчүн жоопко тартылыш керексиз. Эмне себептен? Анткени кандай болуп калды эми азыркы күндө Текебаев 15 октябрдан баштап мандатты алгандан бери канча иштерге аралашып жиберди. Добуш берди парламентте отуруп, канча закон мыйзамдарды талкуулоосуна катышты, шайлоонун күнүн аныктаганга катышып добуш берди. Эми ошол мыйзамдын баары жараксыз болуп калышы ыктымал. Себеби Конституциялык палата карайт муну. Анткени кандай болуп калды? Депутат эмес эле адам көчөдө өтүп баратып эле кире коюп добуш берип чыгып кеткендей болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде кандай ишти последствиясы, мунун жыйынтыгы эмне болду ушу Шайылдабекованын кылганы? Албетте Нуржан Кармабековна өзүнүн чечимин комиссияга оодарат. Мен жалгыз чечкен эмесмин, муну комиссия чечкен болчу деп ошол жердеги 6-7 кишини салып берет. 6-7 киши эмне деп айтмагыла. Биздин мына юридический отделыбыз бар, ошолор бизге корутунду даярдап берген. Ошо корутундун негизинде чечим кылганбыз деп айтат ушуларды. Эң аягында эле бир байкуш шалпайган бир ушеге келип жүргөн бир эки юрист бар, бир кыз бир бала бар, ошолорго эле илип коюшу мүмкүн. Эгер ошентип ойлосоңуз, Нуржан эже өтө чоң жаңылышасыз. Аябай. Мен ал балдарга башынан эле айтып келгем, аягында силерге оодарып салат деп. Анткени Шайылдабекова комиссияга оодарат, мына могу мүчөлөр деп. А мүчөлөр юристтерге оодарат. Жыйынтыгында силер эле начальник юридического отдел виноват болуп калышы мүмкүн деп. Ошентип булар ошентип чыгып кетебиз деген ой бар. Ошон үчүн албетте ал балдар жоопкерчиликтен бошотулбайт, бирок алардын жанында сиз жок дегенде ошол балдарга передачка ташып тургудай кылам мен сизди. Туура эмес кылдыңыз сиз. Ошон үчүн буга сиз жооп беришиңиз керек. Ошондуктан мен бул жерде жана айтып кеткендей, мыйзам иштесин. Албетте мен Текебаевди же бирөөнү жаман көргөн эмес. Мен биринчиден өзүмдө үйрөнөйүн мыйзамды иштеген. Деле бул соттор мыйзамды иштейби көрөйүн деп. Телевидениеде сүйлөсө эле укмуш, биз баары мыйзамдын чегинде, укук талаасында элебиз дейт. Ушу укук талаасын барып бир оодарып көрөйүнчү, укук талаасын ичинде огород жок бекен мындай. Укук талаасын тозуп алып иштебек деп өзүм иликтеп ушу башына ямалар жок бекен деп. Мен баардык тараптарда мына кылмыш жазык кодекси боюнча дагы иштерге катышып жүрөм. Өзүмдүн жеке иштерим, башка элдер кайрылат мага жардам берип. Алар мен ошону биринчи кезекте өзүм үйрөнөйүн, өзүм билейин. Анан башкаларын өзүм айланам үйрөтөйүн деп. Мен өзүм үйрөтүп жүргөн 2 балам бар, үйрөтүп атам тоже ученик кылып. Аларга мен сиздин обучениеңизге канча төлөйсүз дейт. Мен мага эчтеке төлөбөй эле кой. Мен 2 киши үйрөттүмбү? Сен да 2 адамды үйрөт. Ушундай эле шартты үйрөт. Акча алба.
Ошентип эки-экине үйрөтүп алсак үйрөнөбүз баарыбыз. Баардыгыбыз юрист, баарыбыз адвокат болобуз. Ошентип үйрөнөбүз. Ушу иштетиш керек буларды. Анткени Туура, биз туура өзүбүз айтасыз. талап кылбай мыйзамды иштетпей аны жатып эле кыйкырып атпайбыз иштебейт деп. Биринчи мыйзамды чапкылап иштетип көрүш керек. Ошон үчүн эми жакында 62 депутаттын мандаты боюнча дагы болот. Бүгүн азыр тыгышкан эмесин айттым. Силер жооп эртерээк бергиле, мен 62 депутатты да барып биртке уйпалап коеюн. Сурап кандай? Силер ден соолугуңар жакшы эле деп. Анан экинчиден бул жерде депутаттарга да сабак болсун. Действительно булар көбөйүп кетти да. Мындай көктү карабай, андасына жерди карап койгула мындай кичине. Асман менен эмес, жер менен баскыла. Жер менен баскыла, чалынып кетесиңер. Мен мына таягым менен барып чалып коймак. Ошон үчүн мындай кичине көкөлөбөй, адам экениңерди унутпагыла. Баары бир деле кепиңге оролбосуңар, силер башкача особый мандатка же немеге оролбойсуңар. Ошон үчүн баарыңарга сабак болсун, урматтуу депутаттарым, менин сүйүктүү депутаттарым. Ошол. Рахмат сага. Темирлан байке, сизге чоң рахмат. Жаңы жылыңар менен келаткан ой. Өмүрөксүз жаңы жылдык белек. Айлыкты кайтарып берип коңуз. Ага да мени убара кылбайт. Айтмакчы туура тиги канча айлык алды? 50 000 сом бош депутаттардын айлыгы. Баардык баягы кошумча төлөмдөрүн баарын кошкондо айына 50 000 сом. Ошондо 15 октябрдан баштап ушул күнгө чейин алып койду дагы киши. Кантип эле көп албай койбосун. 200 000 алып коюптур да. Ооба. 2 айдыкына. 2 айдыкына. Жана чин пиндери дагы бар да. Чин немелерди. Баарын алып келип кукмос ага да мени убара кылдым чуркатпай. Чуркап мен башка колумда бош эмес башка 62 депутат бар деп. Чоң рахмат Темирлан байке, сиздин деген жанагы мыйзамдуулук үчүн жүгүргөнүңүздү мен баалайм. Мыйзамдуулук деп сиз чыркырап чындыктын артынан жүрөсүз. Мага окшоп экөөбүз окшошпуз, экөөбүз бирибизди колдобосок, эл бизди колдобосо болбойт. Себеби дегенде чындык орнош керек. Мыйзамдуулукту биз деген сиз канча жүгүрүп атып, мына ооруканада жатып келип атып, мыйзамдуулуктун бар экенин сиз далилдеп атасыз. Анан ошол мыйзамдуулуктун бар экенин көрсөткөн, чындык бар экенин билдирген ушул сотторго рахмат айтып коелу. Рахмат. Ошол сотторго чоң рахмат айтып коелу. Себеби дегенде негедир мыйзам иштеп, негедир мыйзамдуу чечимдер чыгып калды. Башка чындык издегендер үчүн дагы биздин сотторубуз мыйзамдуу, мыйзамдын чегинде өкүмдөрдү, чечимдерди чыгарсын деген жакшы тилектерди тилеп кетели. Сизге чоң рахмат. Ден соолук, батыраак айык чыгыңыз. Анан кийин деген башка дагы ушундай мыйзамдуулукту далилдеген бир соттук иштериңиз болсо чакырып туруңуз мени, мен келип тартып турам, буюрса Кудайым кааласа. 62 депутат сүйлөгөндө обязательно 400гө жакын адам онлайн көрүп атат азыр экөөбүздү. Жакшы. Ошондуктан сиздерден суранычы ушул. Силер да кошулгула, мага 62 депутат көп болуп атпайбы? Мен алым жетпей калышы мүмкүн. Кошулуп келгиле, ызылдап сүйрөйбүз булар шыйрактан алып. Баарын сабак кылып, окутуп, үйрөтөлү. Ооба. Билип жүрүшсүн, на место коюп коелу. Достор, мына бүгүнкү түз эфир аябай сонун болду, жакшы эфир болду. Ушул түз эфирди сиздерден сурандан бөлүшүп таратып коюңуздар. Анткени Өмүрөк Чиркеш Текебаев ушул мүнөттөн баштап жогорку кеңештин депутаты эмес. Темирлан Нурмуков деген жарандык жигитибиз Борбордук шайлоо комиссиясынын сотко берген, Борбордук шайлоо комиссиясынын Текебаевка берген мандаты мыйзамсыз экенин бүгүн Бишкек шаардык соту өкүм чыгарды, чечим чыгарды. Азыр Темирлан Нурмуков Текебаевден айлыкты ордуна коюп коюңуз. Буга чейинки сиз катышкан, сиз добуш берген иштер, долбоорлор, мыйзамдар мыйзамсыз деп мына Темирлан Нурмуков айтып атат. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Кийинки түз эфири абдан жакшы болот деп мен сиздерге ишендирип кете алам. Себеби дегенде мага бир 4-5 эне кайрылды эле, кышында суулукта бала чака менен кыйналып атам, өмүрлүк жолдошум каза болгон, ковидтен каза болду эле, балдарым менен кыйналып атам деген. Анан бир жакшы жигитке кайрылгам, колумда бар жакшы жигитке кайрылып, мен Facebookка чыгарганы менен, элдер бөлүшкөнү менен жардам келбейт, элдер бөлүшүп коелу эле диванда отурат, сиз жардам бериңизчи десем, айтарым менен жардам берди. Мен ал убакта Баткенде болуп калдым, Баткенден келдим. Баткенден келип, мына эми бүгүн буюрса Кудайым калса ошол энелерге жардам алып барып берем. Кандай жардам, ким берди, канча берди, кантип жардам берди, аны мындан кийинки түз эфирлерден көрөсүздөр. Мен 1-2 саатта кайра түз эфирге чыгам. Менден алыстабай туруңуздар, оорубаңыздар, негизгиси.